Кутмандуу таңыздар менен урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Кел чай ичели программасынын жалпы көрүүчүлөрү, барыңыздарга чоң салам. Бул сааттардан тарта сиздер менен биргеликте 2 сааттык эфирибизди мыкты деңгээлде өткөрүп алууга ар бирибиз аракет жасайлы. Жана сиздер дагы катарыбызда болуңуз. Алып баруучу мен Айпир Адамкулова болом. Алдыңкы 2 саатта болушунча кызыктуу өткөрүүгө биз командабыз менен болушунча аракет кылдык. Жана сиздер дагы бизди көрүп, чогуу биргеликте пайдалуу нерселер менен бөлүшкөнгө аракет кылышалы. Жана ошого тилектешпиз. Ак жолтой үзөңгүлөш бололу, урматтуу замандаштар. Биз болсо программабызды баштайлы. Көрсөтүүбүздүн адаттагыдай демирчүсү бар. Мына ошол демирчүсү жөнүндө айта кетели. Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чайдын жыпар жыттуу байдамдын айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо урматтуу көрүүчү программабызды улантабыз. Келген коногубуз менен тааныштырып өтөйүн. Биздин студиябыздын коногу ырчы актер Кайратбек Казыбеков бизде конокто. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Эл журт менен амандашып алыңыз. Амансыздарбы? Барыңыздарга салам. Мен аты жөнүм Кайрат Казыбеков. Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 5-курсундагы студентимин, окуучусумун десем болот. Буюрса жаңы чыгып келе жаткан жылдыздардын катарын толуктайын деген аракетте жүргөн жигиттердин бирибиз деп коеюн, Бали. Сону тааныштырып өттүңүз өзүңүздү. Жакшы. Азыркы учурда демек актерлук жагында окуп атасыз, Актерлук жагын мен мурун окуп бүткөм. Бул азыр деген менин кесибим боюнча хоровой дирижермун да. Хорго дирижерлук кылуу окуу жайын окуп атам. Бирок буга чейинки окуган жайым Токтоболот Абдымов атындагы Кыргыз улуттук маданият Токтоболот Абдымов атындагы Кыргыз драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайда актерлук кесиптин ээси болуп, дипломум бар. Артист болуп, кайра артисттин окуусуна тапшырдым десем жаңылышпайм. Демек бул экинчи кесибиңиз экен да? Демек экинчи кесибим болуп калат. Эң жакшы. Демек азыркы учурда ырчылык хордо, Хордо дирижер кылуу. Дирижерлукка даярдоо да. Дирижерлукту эмне үчүн тандап алдыңыз? Мага кызык болуп атат да. Мен көпчүлүк мындай тандай бербейт го? Ачыгын айтканда мен билчү эмесмин. Негизи өзү кызыкчумун да, бая ырдап атканда үндөргө, ар кандай үндөргө бөлүшүп ырдап аткандарды азыркы байкелерибизден Мирбек байке, Бек Исраилов ушундай агаларыбыздын ырдап аткандарын көрүп анан үндөргө бөлүнгөн аябай чын эле кооз угулат да. Же мага эле ошондой угулчу эле билбейм, бирок ошондой жакшы угулат экен, анан ошол нерсеге кызыгып коюп жүрчүмүн. Бирок анан кийин ушул окуу жайга тапшырдым. Тапшырганы келгенде мени распевка кылдырып, распевка деп коет, бизде музыкальный термин бар. Ошо распевка кылдырып туруп эле анан кийин кайсы жакка тапшырасың дегенде айткам, мен сольный пенияны жакшы көрөм дечим да. Классикалык жаатында ырдаганды, негизи эле дүйнөлүк деңгээлде бул туура ырдаган ырчылар классикалык жаатында болот да. Анан природный үндү ошол классикалык жаат жакшы чыгарып берет. Анан ошол себептен мен классика жагын десем, бизде тилекке каршы сольный бизде кафедра жок, сольный ырдаганга классика. Анан сизге жакыныраак десеңиз академический вокал аласыз. Ошол жактан хорго дирижерлук кылууга тапшырыңыз дегенден анан макул болуп, ошо хорго дирижерлук кылуу кылдым, тапшырдым. Анан буюрса жакшы эле окуп келе жатам деген ойдомун. Окууну бүткөндөн кийин ошон менен чогуу иштеп кетейин деген мындай ойлоруңуз барбы? Негизи ойлорум бар. Анан ушул эфирге таянып да бир нерсе айта кетейин. Жакында эле Кыргызстанда талант шоу деген бир долбоор болду. Аябай биздин мамлекетибизден, министерстводон колдоп ушундай бир чоң сумма коюлган. 10 жеңүүчү болгон ал жакта. Ар бирине чоң белектер бар болчу. 3 жылдык продюсер менен контракт түзүлгөн бар болчу. Ошол жакка чыгып
финалына чейин келдим. Анан ошол жактан мен эмнени айткым келди? Ошол жактан финалдан жаңы эле выступление болот го, баарыбыз отуруп, баарыбыз выступлениеда финалда выступление кылып бүткөндөн кийин мени карап неме деле отурат да, жюрилер отурат. Анан Гүлзинат Суранчиева, Гүлжигит Байкекалыков, Каныкей дагы ушулар бар болчу. Көп болчу. Анан арасынан тиги Гүлзинат Суранчиева эжекебиз карап, сен хоровой дирижерлукта окуй турбайсың дейт. Анан ооба десем, жакшы окуйсуңбу дейт. Анан ооба жакшы эле окуйм десем. Анда менин мектебиме кел деп, тиги Шубинде директор экен да. Анан менин мектебиме кел, буюрса жумушка чакырам деди. Анан ошол жака барайын деп, окууну бүтүп алып, ошол жака барайын деген жакшы пландарым, ойлорум бар. Ошол жактан мага конкурска катышканымдын бирден бир пайызы бул өзүм жумушта таап алдым окшойт деп ойлоп калдым. Ошондой болду. Андан кийин конкурстан сырткары сүйлөшө алдыңыздарбы? Конкурстан сырткары сүйлөштүк, биз өзүбүздүн номерлерибизди алыштык. Эми буюрса окууну бүткөндөн кийин аяка барам го. Демек, ал боюнча сабак берет экенсиз, Ал боюнча сабак бере алам. Жакшы, сизге жаккан жагы эмнеде бул ошол дирижерлуктун? Эмнеси кызыктуу экен? Кызыктуу жерлери аябай көп. Мисалы үчүн кызыктыра турган дагы деңгээлде, мисалы үчүн конкурстар болот бизде. Мисалы үчүн сиздерге көп билинбесе керек, бирок деген ар биринин өзүнүн бирден конкурстары болот да, ошондой конкурстар болот бизде. Кыргызстандын деңгээлинде болот, Бишкек ичинде музыкалык образованиясы бар, хоровой дирижерлор, музыкалык образованиясы жок, хорго ырдап жөн эле чыккандар мектептерден же болбосо айылдардан ошол сыяктуу конкурстар болот. Ошолордун арасынан катышып жүрүп эле анан кийин ошол нерселерге кызыгып калат экенсиң. Чынында баягы стимул боло тургадай мындай бир грамота берилет, баягы өзүңдүн кесибиң боюнча дагы алдыга жүгүрө тургудай ошол сыяктуу нерселер болот да. Анан кийин анын баарын айтып отурсак аябай майда сөз болуп кетип калайм. Ошондуктан билбейм, мага жагат өзүмдүкү, кесибим. Кызыктыра турган эч нерсе жок. Жон гана баягы өзүңдүн жаккан нерсең жагып турса бир нерсе, ошону кыла бергиң келет экен. Ошондой. Актерлуктан кандай болду эле? Ал жактан иштей алдыңызбы? Ал тармакта жумуш бар бекен? Деги эле эмне үчүн актерлуктан кийин дагы бул билимди алууга шашылдыңыз? Кандай десем? Мен актерлук билимди окуп жаткан кезимде агайым бар болчу. Улан Жансариев деген агай. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Ал агай мага вокал сабагынан өтчү. Анан экзамен сайын эле кайрат деп эле мени издей берчү да. Анан актерскийде баягы ар кандай үндөрү менен болот, слуху барлар болот. Слух деп коет бизде, музыкальный термин билсеңиз керек. Слуху жоктору болот. Анан арасынан эле анан кайраттын слуху бар, анан кайраттын үнү бар деп эле кайра мени издей берчү да. Анан ошол агай, мен мисалы үчүн ырга аябай деле кызыккан эмесмин кичинекей кезимде. Бирок кийинчерээк бирок ырдап жүрчүмүн, бирок кийинчерээк 9 бүткөндөн кийин актерлук кесипке тандаганда ошол жактан ошол агайым бирден бир себепкер болду. Андан кийин ошол агайым жакшы ырлар, моулар, мондай ырлар деп баягы Керим Тураповдун эски ырларын, анан баягы оорураак чыгармаларды бере берчи. Анан ошолорго үнүм жетпесе дагы жеткирем деп агай ушинте берчи. Анан өзүм дагы аракет кылчумун агай менен кошо. Ошентип атып экзамен тапшырып, анан экзамен тапшырып атканда ошол агай, мен сени искусствого тапшыртайын, кааласаң консерваторияга кир, бирок ал жактан көп окуйсуң. Кааласаң мен сени бюджет кылып өткөрөйүн искусство университетине дегенден анан макул, анда Бибисара Бишналиевага окуй берейин агай деп агай менен келишим түзүп окуйм агай, бүтүрөм деген. Буюрса агай бүтүрүп атам мынакей. Өзүңүз көрүп аткандай. Эфирден айтып коеюн деп коебуз. Актерлук боюнча иштеген жоксуз да? Актерлук боюнча иштегенге аракет кылган да жокмун. Бизде актерскийде окуп жүргөн кезде бүттүк. Анан кийин Бишкек тиги Арсен Өмүралиев атындагы городской театр, Бишкек шаардык театрга практикага барганбыз. Ошол практикадан эмне болду? Ошол практикадан ошол жакка кала турган мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Анан кийин өзүм заявление жазган жокмун. Анан ошол жан дүйнөм музыкага тартып туруп алды окшойт. Менин оюмча. Ошондой болду окшойт. Демек, көбүнесе ошол музыка, ырдоо, ырчылык сиздин жан дүйнөңүзгө жакыныраак экен да,
Ошондой десек болот. Кээде ойлонуп калбайсызбы, алгач эле ушул тармакты тандап кетсем болмок экен деп? Аябай ойлоном, анткени мен дагы бир нерсени айта кетейин. Мен негизи эле төрөлгөндөн баштап чыгармачылыктан, ошо музыкадан алыстай албайм да. Анткени эмнеге дегенде мен 5 жашымда ырдай беришкем да. Мурун баягы кыйынчылык заман 90-жылдар болгон кездерде ата-энем болсо баягы Макмалга көчүп туруп болчу, атамдын жумушу ошол жакта болгондуктан. Ошол казарманда Макмалда бир мондай чоң бочка бар болчу, азыр деле эсимде да. Ошо бочканын үстүнө чыгып алып эле анан ырдай берчимин да. Бир 3-4-5 жашым болушум керек, 4-5 жашым. Ошол маалда эле анан үйдөгүлөр сүйлөшүп анан шаарга барсак буюрса, муну музыкалык мектепке берели же 9 бүткөндөн кийин берели деп туруп анан бул жака келгенде Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык неме бар, мектеп бар. Ошол жака школа-интернатта. Ошол жака мени беришиптир. 1-классымда беришиптир дегенде берген да, эсимде ал. Анан интернаттан жатып жүрүп ата-энемди сагынганым баягы көрүнүп каласың да, ата-энеңди сагынганыңан эмнеге мага келбейсиңер деп баары менен урушуп эле ушинтип ызы чыгыла беришкем, анан аягында анан курсагым ачка тойбой атат, булар мага тамак бербей атат интернаттан деп тажата беришкем да. Ошентип анан эркелеп чыга алыптырмын, үйдүн кичүүсүмүн. Ошого дагы эркелеп чыгып алып анан азыр өкүнөм. Аякта 5-класска чейин окудум. Ал жакта 5-класска чейин окудум. Анан специм виолончель болчу. Виолончельди чертчимин, анан фортепиано барына эле кирчиди ал жакта. Фортепианону чертчибиз. Анан кийин ал жакта 5-класстан кийин ошентип эркелеп кетип калып, анан актерскийге тапшырып, анан кайра баягы музыкага келип калгандагы учурум да. Ошондой. Демек, кичинеңизден эле чыгармачыл тармакты тандап баштап, анан кыскасы ортодо паузалар болуп дегенде ошондой болгон экен да. Үй бүлөңүздү ата-энеңизден ырдагандар барбы? Ошо мен бир нерсе таң калгандыгым, баягы чыгармачылыкка же ыр жагына аябай жакынмын өзүм, анан бирок менде туугандарыман такыр эч ким жок. Эч ким ырдабайт. Жок, ырдагандар эми баягы той-бойлордо, аштарда баягы жөнөкөй деңгээлде ырдагандар бар, бирок баягы элден ашырып мондай элге атагы чыккан мындай ырчылар деле жок эсе да. Ошондой. Түшүнүктүү. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө бир инсан жөнүндө дагы таанышып жатабыз. Келечектеги Кыргызстандагы мыкты, балким ырчы жылдыз боло турган бизде Кайратбек бизде конокто экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Азыр биз программабызды улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Бир аздан кийин кайрадан көрүшөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү улантсак, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу, бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды улантсак, урматтуу көрүүчүлөр, бизге келген коногубуз абдан жакшы сүйлөп берип, жакшы бир кызыктуу учурлар менен бөлүшүп жаткан учур бизде ырчы актер Кайратбек Казыбеков экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Кайратбек, чынында өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, кайсыл жерден улуу болосуз? Казарманда айтып калдыңыз, жогоруда. Канча бир туугансыз, ата-энеңиз, бир туугандарыңыз жөнүндө үйдүн кичүүсү экенсиз? Ооба. Мен деген ат башы жергесинин өзгөрүш айылынын кулуну болом. Түбү тегим ошол жактан болот. Бирок өзүм ал жакта 3 эле күн болгом. Чоңоюп калганда атам баягы өзүңөрдүн жериңерди көрүп келгиле деп ошол жакка жиберген. Ат башы жергесинен болом. Бирок өзүм нарында көп жүрдүм. Бирок нарында да окуган жокмун тилекке каршы. Мен Бишкек шаарында 5 жашыма келген, Бишкек шаарына токто болот деп едим. Тиги Калысордо, Жылмасев Калысордогу 86-орто мектепти бүтүргөм.
Анан кийин дароо эле ошо актерлук кесипке аттангам да. Демек Бишкек шаарында эле чоңоюп өскөн экенсиз. Ооба. Канча бир туугансыз? 4 бир тууганмын. 2 эжем бар, 2 байкем, 1 байкем бар. 2 кыз, 2 балабыз. 2 эжем деле колдойт менин чыгармачылыгымды. Байкем деле колдоп турат. Мындай конкурстарга барганда же болбосо бир съемкаларга түшкөндө дайыма баягы азыр соц тармак аябай өнүккөн заман отметка деп коет го. Ошондой кылып мени белгилеп азаматсың деп же өзүмдүн жеке баракчама жазып ушинтип калышат. Сүйүнүп калам, анан баягы үй бүлөлүк жактан колдобойт деген нерсе жок да. Мындай каалаганыңды кыл балам деп атам деле ушундай. Апам болсо бардык жагынан тикеге тик турат. Макул деп эле каалаганыңды кыл деп. Ошондой үй бүлөлүк жагдайым ошондой. Үйлөнгөнсүзбү, үйлөнө элексизби? Жок, ошо үйлөнө элекмин. Бойлоксуз. Ооба. Качан деген ойлор болот эт? Эми азыр үйлөнгүм келип атат чынында, бирок баягы Жүрөгүңүздүн ээси барбы? жүрөгүмдүн ээси жок. Жок. Алып кетип калышкан. Каяка? Ким? Жүрөгүмдү алып кетип калышкан деп коеюн тамаша. Жок, азырынча жок. Эми буюрса татыктуу дебейинчи, өзүмдү аябай кыйын сезип. Эми баягы өзүмө ылайыктуу жашоо шартыма туура келип, эми баягы жылдызыбыз келишсе, албетте жок дебей эле дароо эле алганга даярбыз буюрса. Эми могу сууктан чыгып алалы. Анан издеп баштайм деп койбойсузбу? Анан издеп баштайбыз буюрса. Жакшы. Деги эле кандай кыздарды издейт элеңиз, ойлойт элеңиз? Кыялыңыздагы жубайыңыз кандай болуш керек? Эң башкысы түшүнүктүү болсо. Анан түшүнүктүү болсо, анан баягы кызганчак жайы бир аз азыраак болсо, анткени адамдар менен тил табышканда аябай жакшы сүйлөшөм. Кыз кишиби, эркек кишиби баары бир мындай жылуу мамиле менен баягы көзүмдүн жылдызын жандырганга аракет кылып, анан ошол маалда мен өзүм кызганчакмын да. Анан ошол себептен мен ошентип ойлой берем да, анткени мен жактырган адам бирөөнү мынтип жылмайып карап же болбосо мынтип күлүп койсо, бардык эле адамда болот да. Ошодон да кызганам да, например. Аябай эле кызганчак турбайсызбы анда? Бардык эле кызганат, бирок билгизбейт да. Бардык эркек кызганат, бирок билгизбейт менимче. Мен билгизем, айтам, сен мынтип койдуң го деп чана. Эмне карап күлүп атасың деген сыяктуу. Жок, эми анчалык айтпайм го, бирок мынтип койдуң го деп мындай кичине мындай сөзгө кыйытып айта кетесиң да баары бир. Анан кээ бирөө болсо кызганган досторум деле арасында мындай байкайм, көп эле болот, бирок деген мындай алар айтпайт, ичине сактап монуп жүрүт. Мен негизи эле бүт нерсени ичиме сактабайм да. Мага секрет дагы эч ким айтпаш керек. Сырлардын баарын эле айтып салам. Ичиме сактабайм. Өзүм кыйналып атсам дагы, өзүм бактылуу болуп атсам дагы, же бир жакшы жаңылык бар болсо жашоомдо негизи сразу айтып салам. Ошондуктан дагы кызганчактыгым дагы сразу билинип калат да. Анан мени кызганбаса деген бир жакшы оюм бар. Анан ошо бирок мен жакшы көргөнгө караганда мени көбүрөөк жакшы көрүшүн каалайм да, келечекте жубайым. Анткени дегенде өмүр бою баягы жубайыңды көзүң карайсың, конечно, бирок мына кыйналам деп ойлой берем да, эмнегедир. Өтө кызганчактыгымайнанбы же бир ушундай бир ойлор келе берет. Мени көбүрөөк жакшы көрсүн дегендей. Мен негизи мындай мамиледе эгоист деп коет го. Ошонун катарына кирем, ошондой менден башка эч ким жакшы көрбөсүн деп, менден башка эч кимди ойлобосун деп, ушундай жакшы бир немелерим бар. Не деп коет? Шарттарыңыз бар экен да. Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, адамдар менен сүйлөшкөндө көп нерсе берилип сүйлөшө берем, ачык айрым болушунча ичимдеги нерсенин баарын айткым келет деп, чынын ал нерсени өзүңүз жакшы түшүнөт экенсиз. Мисалы, андан ашырбай эле жакшы мамиледе сүйлөшүп, жубайыңыз деле ошондой болот деп ойлобойсузбу? Андан ары өтүп кетет деп ойлойсузбу? Ошондо кызганасызбы же кандай? Суроого толук кандуу түшүнө албай калдым. Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, адамдар менен жолукканда мен жакшы сүйлөшкөнгө аракет кылам, баары менен жакын болгонго аракет кылам деп. Келечектеги жубайыңыз деле ошондой эле деңгээлде сүйлөшкүсү келет да башкалар мененчи? Башкалар менен андай деңгээлде сүйлөшкүсү келе берсин, бирок деген
тиранды ойлоп каласың арасы бирдеке айта берсе. Айтарыңыз. Жок, айтпай эле коеюнчу, неме билбейм, сүйлөшө берсин, бирок менин оюмча кыз киши эркек кишини жактырса, каалаган шартына макул болот деп ойлойм. Эми шартына дегенде анчалык деле баягы шарт койбойм дегендей. Бирок Чыгармачыл инсан болорсуңбу же? чыгармачылык инсан менен сүйлөшүп көрдүм. Болбойт экенби? Болбойт экен. Эки адам тең болбой калат экенби? Сен тойлоп жүрсөң, мен тойлоп жүрсөм, баланы ким карайт дегендей. Мындай болбойт. Баланы багып деле чыгармачыл инсандар көп эле го негизи. Жок, аларга немем жок, туура. Андай ар кандай адамдар бар да. Мисалы үчүн мен андай адам эмес экенмин да. Мен чыгармачылык чөйрөдөгү кызды алганга такыр морально даяр эмес экенмин да. Ошондой. Мына ушундай. Кайратбектин өзүнүн шарттары бар экен дегендей, албетте ар бир адам өзүнө жаккан, өзүнө сиз айткандай ылайыктуу жар издейт болуш керек. Анан ошол нерсени сизге да каалайбыз. Сөзсүз түрдө сиз ойлогондой кыздар жаркырап маңдайыңыздан чыгат болуш керек. Бирөөсү буйруп тургандыр. Анан сөзсүз түрдө сүйүнчүлүп коюңуз, Ооба. Анан чыгармачылыгыңызды мындан ары кандай улантсам деген пландарыңыз болуп атат? Чыгармачылыкты улантсам деген негизи бая башынан эле ойлонгом, жакшы клиптер тарттырып, жакшы ырларды жаздырып, жакшы аранжировщиктер менен таанышып, бир чыгармачылыкка болгон бир жолду баштайын деп аябай көп ойлондум. Анан жаш болуп атам окшойт деп атып эле ушул маалга келип жетти да. Анан кийин ырларым бар болсо деле аны элге чыгарбайм, мындай көп чыгаргым келбейби же тарыхым таза турсун дейинби, ушундай да. Анткени эмнеге дегенде мындай ойлонуп атам, анткени мен деген азыр деген ушундай период болуп атат да. Баягы классикалык жаатында ырдап ошол жак менен жөн эле аткаруучу катары кетсемби, же кандайдыр бир жаңылык кылып, жаңы ырларды жаздырып, анан кийин ар кандай жактарга тарап кетет деп атат го ырлар азыр социалдык тармак аркылуу. Ошентип жайылып кететпи деп ойлонуп атам да. Анан азыркы маалда же ит болосун же хит болосун деген мына азыр болуп атат да. Азыр ушундай болуп атат. Анан кийин өзүңдү чыгармаңды кетириш үчүн сен өзүң медиа биринчи өзүңдү таанытып алышың керек болуп атат да. Өзүңдүн лицоңду өзүңдү таанытып алып, анан кийин ыр чыгарсаң ошол элге көбүрөөк өтүмү жакшы болуп атат да. Анткени просмотр көбүрөөк болот. Адам канчалык көп ырды укса, ошончолук кулагына сиңе берет го. Ошон үчүн мен ойлоп атам да, өзүңдү таанытып алып туруп анан кылыш керек деп. Негизи мен деле ойлоп көрсөм, театрда окудум, баягы актерлук билимим бар. Анан кийин баягы ар кандай бир блогер болуп кетсем деп ойлоносуң. Анан кайра баягы Кыргызстарда бир ушундай бир ойлор бар экен, мындай башка адамдын көз карашы кандай болуп калат, тиги досумдуку кандай болуп калат, аяш аталарым эмне дейт, кудаларым эмне дейт деген сыяктуу ойлор бар го. Элим эмне дейт деген бар бир ичте нерсе бар, Ошол нерсе жок адамдарга мен силерге аябай суктанам, молодцы. Мен да ошол нерсени жеңе албай койдум негедир. Анан кийин ошол үчүн баягы чыгармачылыгымды баштай албай атам десем болот да. Демек, азыр сиз тандоонун үстүндө экенсиз, Тандоонун үстүндөмүн, ооба. Азыркы кезде мисалы сиз профессионалдуу актер экенсиз, ырчылыгыңыз тармакталып атыптырсыз. Жакшы чыгармаларды элге чыгарып беришиңиз керек го деп ойлойм да. Анткени азыркы күндө сиз биринчи өзүңүздү кандай кылып таанытып алайын дедиңиз эле? Блогер катары же ырларды тартуулап эле? Ырларды тартуулап эле деп ойлоп аткам негизи. Ырларды тартуулап жакшы бир Кыргызстандын деңгээлинде, дүйнөлүк деңгээлде, конечно, чыгарганга албетте аракет кылабыз, бирок баягы Кыргызстан деңгээлине бир жакшы баягы музыкалык терминдер менен диапазон деген термин бар. Баягы үнү, баягы кыйындар гана, кенен ырдагандар, ырдай ала турган ырларды, баягы обондорду жазып, ошондой обондорду чыгаргым келет өзү. Өзүңүз негизи обон чыгарасызбы? Обон бир аз чыгарам, бирок анан аябай деле эмес да, баягы эч ким жок калганда тиги кабинетте отуруп фортепианон баскылап обон чыгарып диктофонго жаздырып кайра өчүрүп салып эле
өзүңө жакпай калып эле ушундай өзүмдөгү баягы неуверенность, баягы өзүмө ишенбегендиктин айынан баягы көп чыгарбайт окшойм да. Анан кийин ошондой. Бирок оонду деле ар бир адам сөзгө жазганга караганда оон чыгаруу кыйыныраак да, ар бир адам чыгара бербейт дегендей. Бирок ал жагынан баягы аракетиңиз бар экен да, демек, оон чыгаруу жагынан. Аракет бар, бирок баягы кыймыл жок болот. Аракет кылыш керек экен, эмгектениш керек экен, Буюрса. Сизге абдан жакшы бир мотивация керек экен да, азыркы учурда могул жерди танда, мондай кыл деген, жакшы бир насаатчылардан табышыңыз керек экен өзүңүзгө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз абдан багы ичибизде болгон нерсенин баардыгын Кайрат менен чыгарып, жакшы маекти ачык көрсөтүп берип, ушул жерден маек кылганга аракет кылып атабыз. Биз программабызды улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар, дагы да болсо ушундай маек уланат. Негизгиси сиздер тарапта суроолор болсо, биз менен бирге болуп туруңуз. Урматтуу көрүүчү, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon өлкөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Программабызды улантабыз. Абдан жакшы маектин үстүндөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Катарыбызда болуңуз, бизде аз убакыттар калды. Мына ошол ичинде дагы да болсо биз маекти ачык, ошол эле учурда жакшы маанайда улантууга аракет кылалы. Бизде ырчы актер Кайратбек Казыбеков бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Кайрат мырза, айтсаңыз, негизи азыркы чыгармачыл инсандар ичинен кимди көрүп мындай баалап, ушул ырчы сыяктуу болсом деген мындай кыялдар дейбизби, же болбосо ойлоруңуз бар? Бир толук бир ырчын айта албайм. Неге дегенде бир ырчынын бир жерлери аябай жакса, бир жерлери бир аз мындай ойлондурган бир нерселер келтире берет да. Анан менин оюмча жакшы аткаруучулардан өзүн сахнада жакшы алып жүргөн, өзүнүн жеке жашоосундагы жакшы алып жүргөн адамдардан Гүлжигит байке менин оюмча жакшы эле. Гүлжигит калыгы деп ойлойм, ооба. Анан дагы ким? Мирбек байкенин немелери, Мирбек Атабековдун баягы чыгармачылыгын аябай сыйлайм. Неге дегенде Мирбек Атабеков деген ысымды баягы 16-17 жашынан бери ушул деңгээлге чейин кармап келет. Кармап келет деген мындай эле сөз. Бирок ошонун ичинде канча деген аракет, канча деген ой, канча деген чыгармачылыкка болгон сүйүү, эмгек жатат. Ошолордун баарын эске алганда чын эле аябай кыйын. Ошол адамдар, ал эми андан улуу муундарды айтсак, Керим Турапов агаларыбыз, Болот Миңжилкиев, баягы Мирбек Атабеков байкелерибиз, баягы азыркы Гүлжигит байкелерибиз, баягы азыркы замандын талабына ылайык жакшы эстрада жылдыздары болду. Ага чейинкилер мисалы үчүн же неме жок болсо, телевидение жок болсо, же мындай өнүккөн бир нерсе жок болсо, клип тарттыра турган деле шарттары жок. Ошол мындай Жолдобай Кайыпов агаларыбыз, Түгөлбай Казаков агаларыбыз ошол музыкалык немелерди кармап келген да. Баягы ырчылык кесипти алмалда кармаш деле кыйын болсо керек эле. Ошолорду кармап келгендерине, ошол жака келечек муунга өткөрүп бергендерине аябай таң калам. Анан баягы суктандырарлык эле ырдашчу деп ойлойм. Мурдакылар, Болот байкелер. Ошол адамдарга терең таазим. Өздөрүнүн үнү менен баягы микрофон жок алмалда. Бар болсо дагы эми баягы элге жарыяланган эмес. Анан кийин ошол маалда өзүнүн үндөрүн жеткирип, мисалы үчүн театрларда иштешчи, опера балеттерде. Ал жактарда чындыгында баягы жаңыланган эч нерсе жок болгондуктан өздөрүнүн үнү менен жеткирип ырдашкан.
Азыр дагы эле бирок ошо Керим Турапов агабыздын дагы эле үнү ошондой. Мисалы үчүн баягы ырчыларда көбүнчөсү ырдап атканда мындай вибрато деген бардык эле ырчыларда бар да депчи. Ошол монтип улуу, жаш улуу болгон сайын монтип чоңое берет да. Депчи баягы көп кишилерден көрүп жашына жараша. Жашына жараша. А бирок Керим Турапов агабыз башка мамлекетте окуп келген, бул жактан да аябай жакшы билим алган ал адамды мен чыгармачы музыканын корифеи деп билем. Анткени баягы үнү дагы ошо бойдон сакталган, ырлары дагы мындай тойго келип кете турчу ырлар эмес, баягы ор басырыктуу, ойлондурарлык ырлар да. Ошол ырлары жагат. Ошондой. Жакшы. Эң сонун. Азыр биздин көрүүчүлөргө сиз бир чыгарма аткарып бербейсизби? Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Аракет кылайын, таң атпай келгенге бир аз тамак. Бирок мындай чынын айтканда баягы ырчылардын баары эле тамагым ооротот дей берет. Чын эле бирок, чын эле да, калп айткандык эмес, чын эле ушундай. Дайыма ооруп жүрөт да, анан дайыма ооруп жүрөт дегенде баягы биздин ырдап жүргөнгө же кандай? Ырдап жүргөнгө эмес, баягы өзүңдүн үнүңдүн аябай жакшы мындай табында деп коет го, табында кезин сезип алган адамдар да. Мен деле сезип алгам да. Мисалы үчүн мен хорго ырдайм да, азыр хордо ырдайм, бир жакта анан жумушта, анан тышкары университеттин да хорунда ырдайм. Ошол маалдарда распевка кылгандан кийин баягы үнүң ачылып, баягы полетный звук болуп, баягы өзүңө укмуш жагып аткан үн табындагы маал болот. Ошол маалда болбой калган үчүн эле баары эле баягы тамагым ооротот дей берет да. Элге түшүнүктүүрөөк кылып айтыш үчүн ушундай жооп беришет, Ушундай жооп беришет. Анан баарын майдалап айтышпайт да. Бирок аракет кылайын, баягы жанагы эле айтып кеткендей Түгөлбай Казаков агабыздын Жамгыр төктү аттуу чыгармасын тартуулап берейин. Баягы жеңилирээк чыгарма азыр оюмда ошол эле болуп туруптур, негедир. Кабыл алыңыздар. Түгөлбай Казаков Жамгыр төктү. Жамгыр төктү эч басылбай, биз келаттык гүл шал болуп, жол кароого көз ачырбай, бет алдымдан шамал согуп, күн күркүрөп жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти? Жаштыгымда жеке-чеги кайрылбастан кете берди. Эң сонун үнүңүз бар экен, чындыгында. Бул чыгарманы аткарып жаткан учурда Гүлжигит Калыковго окшоштуруп ырдайм деп ойлобойсузбу? Мурун Гүлжигит байкенин немеси менен караокеси менен ырдачымын да. Анан баягы кайсы жакты көбүрөөк уксаң ошол жака үнүң ооп кетеби же. Баягы негизи классикалык жаатында ырдайм, бирок баягы эфирге лайыктуу кылайын деп баягы эстрадныйраак кылган үнүм менен чыгарып ырдадым да. А так негизи мындай классикалык үн да. Гүлжигит байкеникине окшоштурушум мүмкүн, тембримди окшоштурушат. Анткени жанагы айтып атпаймынбы, конкурска бардым деп, ошондо дагы анан тиги коридордо ырдап атсам айтып атпайбы. Мен Гүлжигит ырдап атат го деп ойлогом деп. Ошол жактагы эле Гүлжигит байкенин коллегасы да, ким экенин айтпай эле коеюн. Анан Гүлжигит неге ырдап атат, таң атпай келип алып деп коем деп тамашалап атты. Анан ошол жактан байкагам, бирок мурун эле байкачумун Гүлжигит байкенин үнүнө окшош экен деп, негедир. Гүлжигит байкенин фанаты болуп, аябай Гүлжигит байкенин үнүнө окшошсун деп деле аракет кылган жокмун, бирок баягы ушундай болуп калыптыр, негедир. Түшүнүктүү. Жогоруда ошол конкурс жөнүндө айтып өттүңүз, Кыргызстандагы талант шоу конкурсу. Ал жака кимдир бирөөнүн сунушу менен бардыңызбы же өзүңүз эле кастингке катыштыңызбы?
Өзүм кастингке катыштым. Негизи буга чейин аябай көп конкурстарга барбай койгом да. Андан кийин кайрат барбайсың деп эле өзүмдүн группалаштарым бар. Ошол группалаштарым дагы күчтүү группалаштарым бар. Кыргызстандын деңгээлинде алтын үндүн жеңүүчү сүүлөрү көп элдин оозуна илим калган группалаштарым бар. Анан кийин ал жака эмне болуп барып калдым, талант шоудон ошол жака досторум барып баратышыптыр. Анан кийин бардым немеде ар кайсы немелерде областтарда болду да. Биринчи Нарында болду, Тиякта болду, Ошто болду, Таласта болду. Анан Бишкекке келет экен деп аткан угуп жүргөм. Анан аябай деле көңүлдөнгөн эмесмин негизи. Анан Бишкекте болуп атыптыр дегенден биринчи күнү баратканын көрдүм. Досум ошол жака баратам дейт. Анан жүрбөйсүң деп болбогондон бир жумуштарым бар болчу. Ачык эле айта берейин, тоюм бар болчу анан. Жок, мен тойго барышым керек эле деп ошо тойго кетип калдым. Анан эртеси күнү бош болуп калдым. Анан досторум болуп отуруп эле анан жүрбөйсүңөр, барып келбейли анда. Анан барсак эле анан ошоктон үчөөбүз барганбыз, экөөбүз өтүп кетиптирбиз жүздүн арасына. Анан Кыргызстан боюнча эми чоң масштабдуу деңгээлде болот. Анан жүзгө өтүп кеттик, жүздөн анан филармонияда болду, бирден эле куплет ырдатышты, эки бирөөсү баягы характерный, бирөөсү өзүңдүн вокалдык таанийыңды көрсөтүш керек болду. Ошол жактан экинчисинде жакшы эле болду, экинчисинде да өтүп кеттим. Анан кийин 40ка тандоо болду, 40тан 40ка өтүп кеттик. Анан буюрса финал деп бир ай даярданып, анан финалдан кийин ушундай болуп калды. Жеңишке болбой калдык. Ошол досторум аркылуу барып калган экенсиз да. Дагы да болсо мындай Кыргызстан ичинде талантты баалаган, талантты өдүктүрө турган, өстүрө турган дагы көп мындай конкурстар болот болуш керек. Жана сиз сөзсүз түрдө катышыңыз керек, утушуңуз керек дегендей, жеңүүчү болушуңуз керек дегендей. Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн, жакшы маек куруп бергендигиңиз үчүн, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дайыма баягы эл арасында жүргөн мыкты ырчы катары эл таанысын дейли сизге. Бул болсо бизден сизге белек болсун. Үйгө барып чай ичип коюңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Кайрат Казыбаев конокто болду. Ал эми сиздер менен коштошпойм, болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.